Дубай шаарында Кыргызстандын улуттук күнү өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров барды. Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынын жетекчилигине меймандостугу жана кыргыз делегациясын жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкөнү жалпы руханий баалуулуктар, тарых жана маданият, достук мамилелер бириктирип турарын айтты. Ошондой эле Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттары менен соода-экономикалык, инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүүгө чын дилден кызыктар экендигин билдирди. Эки тараптуу диалог жана өз ара байланыштар үзгүлтүксүз негизде уланууда. Үстүбүздөгү жылдын 9 айында өз ара соода алмашуунун көлөмү 2020-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4 эседен ашык өсүп, $47 миллион түздү. Акылбек Жапаров ошондой эле Экспо 2020 көргөзмөсүнө Дубай шаарынын полициясынын Smart City акылдуу шаар борборуна жана Абу Даби шаарындагы Master City жогорку технологиялык эко шаарчасына барды. Мамлекеттик бажы кызматы быйылкы жылы бажы салыгынан 41 миллиард сом чогулганын маалымдады. Ошондой эле пандемия маалында Торгарт Эркиштам өткөрмө бекеттери аркылуу күнүнө 30дай унаа кирип турса, учурда алардын саны 125ке жеткени айтылды. Бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков бажы процессин санариптештирүү жана автоматташтыруу модели түзүлүп жаткандыгын билдирди. Муну менен аткезчиликке каршы күрөшүүгө жеңилдик болот. Мындан тышкары 2022-жылдан баштап ротация жүргүзүлөт жана кызматкерлердин билимин жогорулатуу үчүн окутуу иштери уюштурулмакчы. Учурда Орусия тарап каржылык жардам көрсөтүүдө, анын негизинде өткөрүү бекеттери оңдолуп бүткөрүлөт. Кумтөр кенинен казынага салык түшүп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик сатып алуулар боюнча жаңы мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында билдирди. Анын айтымында кумтөрдөн салык талап кылынган өлчөмдө төлөнүп жатат. 12 айдын ичинде 1,5 тоннадан ашык жакшы сапаттагы алтын алууга жетишилди. Жапаров ошондой эле компания геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн жүгүртүүдөн 4% кошумча төлөй баштаганын, каражат казынага түшөөрүн айтты. 14 декабрда Каржы министрлиги Кумтөр Голд ишканасы 2020-жылы республикалык казынага 9 миллиард 618 миллион сом төккөнүн, ушул жылдын 11 айында казынага 6 миллиард 998 миллион сом түшкөнүн маалымдаган болчу. Кыргызстан Кумтөр алтын кенине ушул жылдын май айында тыштан башкаруу киргизип, көзөмөлдү толугу менен өз колуна алган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын атынан ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарын сактоо тизмесине киргизилди. Маданият министри Азамат Жаманкуловдун айтымында көчмөндөр оюндарын каттатуу 2 жылга созулду. Бул боюнча улуттук федерациялар, мамлекеттик органдар Кыргызстандын ЮНЕСКодагы өкүлчүлүгү иштеди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары эми мурастардын кайра жаралуусу, маданий көптүрдүүлүктүн салтанаты номинациясы боюнча мыкты тажрыйбалардын тизмесинде бар. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы 64-479 аскер бөлүгүнүн түзүлүшүнүн 50 жылдык мааракесине жана күжүрмөн тууну салтанаттуу тапшыруу аземине катышты. Мамлекет башчысы аскер кызматкерлерин аталган аскер бөлүгүнүн түзүлгөндүгүнүн 50 жылдыгы менен куттуктап, аскердик бөлүктүн күжүрмөн милдетин, тарыхын жана эмгегин айырмалаган ардактуу белги катары күжүрмөн тууну тапшырды. Жапаров ошондой эле аскер бөлүгүндө казарма, УКМКнын Бакаев атындагы кадрларды кесиптик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунун жаңы имараты менен таанышты. Аталган институт 2011-жылы түзүлгөн, учурда анын базасында УКМКнын билим берүү ишмердүүлүгү жүргүзүлөт. Сиздердин алдыңыздарга коюлган тапшырма ары татаал жана кыйла жоопкерчиликтүү. Себеби мамлекеттин бүтүндүгү менен эгемендигин коргоо үчүн аскер кызматчылары болгон мүмкүнчүлүгүн колдонуудан сырткары, керек болсо өмүрүн да аябай курмандыкка барууга даяр болору талашсыз чындык. Ушуга байланыштуу сиздердин аскердик дараметиңиздерди жана социалдык камсыздоону жогорулатуу мамлекеттин негизги милдеттери болуп саналат. Ардагерлердин жана ардагер уюмдарынын жаш муунду мекенчилдикке үндөө жана тарбиялоо ишинин орду өзгөчө экендигин белгилеп кетүү керек.
14 декабрда өлкөнүн жогорку окуу жайларынын эң мыкты 80 студентине президенттик стипендия тапшыруу аземи болуп өттү. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө президенттик стипендияга ээ болуп, башкаларга үлгү болгон жаштардын эмгегин баса белгиледи. Жапаров белгилегендей, мамлекет бардык студенттердин ийгиликтүү билим алуусу үчүн зарыл шарттарды түзүүгө күч аракетин жумшап жатат. Өлкө башчысы студенттерге ак жол ийгиликтерди, жетишкендиктерди каалап, президенттик стипендияларды тапшырды. Мугалимдер менен окутуучулардын эмгек акыларын көтөрүү маселелерин чечүү боюнча иш аракеттерди күчөтүүдөбүз. Убакыт канчалык ылдам өтүп жатса, билим берүү, илим да ошончолук тездик менен өсүүдө. Дагы бир бөтөнчө көңүл бөлө турган жагдай мүмкүн болушунча көп тилдерди үйрөнүү маселеси. Бул мезгил талабы. Биринчи кезекте мамлекеттик тилибизди, андан соң башка тилдерди өздөштүрүү абзал. Ардактуу студенттер, силер Кыргызстандын келечегисиңер. Эртең эле өлкө тагдырын өз колуңуздарга аласыздар. Ушуну эч качан эсиңиздерден чыгарбай, көңүлүңүздөргө бекем түйүп жүрүшүңүздөр керек. Элибиздин керегине жараган инсандардан болушуңуздарга тилектешпиз.